өттүн дискинезиясы азыркы учурда жаштар арасында аябай кеңири таралган оору. Бул ооруда ошо эки түргө бөлүнөт. Гипо, гипер болуп, гипо болгондо ошо өт жакшы сүйүктүгүн убагында куйбайт. Анткени себеби ошо өт баштыкчасы жакшы сокращаться. Гипер түрүндө болгондо бат-баттан өт ошо тамак жесе, жесе дагы бат-баттан сокращаться куюп турат. Анын кандай симптомдор болот? Эгерде гипер болуп иштеген болсо, бат-баттан өт сүйүктүгү куйган болсо, бул кийин ошо ичтери өтүшөт жана ошондой эле жүрөк айлануу, эртең менен оозунда чыла даамдануу, ойгонгондо алсыроо, бат чарчоо, кускусу келүү, көбүнчө бейтаптарда эртең менен ойгонгондо кусуу пайда болот. Именно ошо өт менен кусушат, жашоо болушат жана ошондой эле өт менен кусуудан кийин больнойго облегчение алып келбейт, жеңилдүү алып келбейт. Майлуу тамактарды жакшы көтөрө алышпайт, майлуу жыттанганда же болбосо майлуу тамак жегенде өздөрүн жаман сезишет. Ушул симптомдор эгер байкалса, бул гипертипке кирет. Ушундай эле симптоматика, эгерде сиздин өтүңүздүн сезген иши бар болсо, холецистит бар болсо, ушундай эле симптоматика болушу мүмкүн. Жана ошондой эле оңго ауырган асты катуу оорутушу мүмкүн. Мындай таштын приступу болгон сыяктуу болуп, катуу оорутат. Адам эки бүтөлүп калышы мүмкүн. Приступ кармагансып катуу оорутуп, ошо оңго ауырган астын кармашы мүмкүн. Көбүнчөсү майлуу тамакты көп жеп алганда, арак ичкенде, стресс болгондо, физический активность көп болгондо ушундай учурларда болот. Сизде гипотонус болсо, өттүн жакшы иштеп, жакшы куйбашы болгон болсо, сизде запоо тип болгон болсо, сизде мындай адам узак убакытка катат. Жана ошондой эле гипердегидей эле майлуу көтөрө албай, оозго ачуу даам келип, ачуу жыт болуп, жана ошондой эле чыла даамдануу, кусуу, жүрөк айлануу ушулар болот. Бирок ооруганына карап келсек, гиперге караганда гиподо оору кичине азыраак. Мындай терпимая болуп коет, чыдаса болот турган оору болот. Бирок эгерде ошол өт убагында куйбаса, тамак жегенде определенный ошо порция чыкпаса, өтүбүздүн баштыкчасы жакшы иштебесе, кийин барып ошо таш пайда болууга алып келет да. Ошол себептен функциясын карап билип алганыбыз жакшы. Качан бейтаптар дарыгерлерге кайрылышат? Качан гана ошол өт кусуп баштаганда, оң калгасын асты катуу оорутуп баштаганда, приступтар көбүрөөк болуп баштаганда, жана ошондой эле ичи өтүп же катып баштаганда көбүнчө кайрылышат. Же болбосо мындай түрдө болот, кээ бир адамдар чыдап жүрүшөт бейтаптар, анан УЗИ случайно өткөндө УЗИден билинип калат гипер же гипофункция, то есть өттүн туура эмес иштеши. Туура иштеш үчүн сиздерге кийинки кеңештерди берейин. Убагында тамактануу керек. Биз тамактанбайынча биздин өтүбүз куйбайт. Эгерде биз узак убакытка тамактанбай жүрө берсек, таш пайда болуу коркунучу бизде көбүрөөк болот. Ошол себептен убагында тамак жегениңиздер жакшы. Жана ошондой эле өт майлуу тамакка, куурулган, ачуу тамактарга өт сүйүктүү көбүнчө сарыпталып, өт көбүрөөк иштейт. Ошол себептен ошол тамактарды рационуңуздардан азайтканыңыздарга сиздерге кеңеш бермекчимин. Жана ошондой эле стресс, чылым чегүү, арак ичүү дагы өттү иштөөсүн начарлатат.